Саламатсыздарбы. Эмеси Кеошондо программасы. Жума күнү Бишкекте билим берүү боюнча мыйзамдын 38-беренесине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору тегерек столдо талкууланды. Эгер мыйзам өзгөрсө, билим берүү тармагындагы мекемелердин жетекчилери аттестациядан өтө баштайт. Азыркы тартип боюнча директорлукка ким гана дайындалбайт. Ошондуктан талкуу учуруна мыйзамга катуу сын да айтылды. Я считаю, что у нас Менин оюмча, билим берүү министрлиги жана өкмөт жогорку окуу жайлары менен профтех билим берүүнү өлтүрүп бүттү. Жарандык коомдун мүчөсү катары мен эми алар баштапкы жана орто билим берүү системасын өлтүрүп салбасын деп корком. Мен окуп чыктым. Бул мыйзам долбоору мыкаачылык. Ал конституцияга эмес, эмгек кодекси менен укуктук ченемдер боюнча мыйзамга дагы каршы келет. Бирок жаңы мыйзам долбоорун демилгечи депутаттары Акаев, Бекешев, Нурбаев, Никитенко, Садыков, Самигулина, Строкова, Осмонова менен Токторов Конституция же башка мыйзамдарга каршы аракеттенүү деп кескин айта албайбыз го. Анткени менен юристтер ага каршы чыгып жатканына караганда долбоор дыкат иштелбей калгандай. Азыркы мыйзамдар болсо билим берүү тармагындагы коррупцияны токтото албай калган. Буга чейин кандай? Буга чейин бул дайындоо да. Жумуш берүүчү, мисалы райондук билим берүү бөлүмү же болсо шаардык билим берүү башкармалыгы кандайдыр бир мектепке же бала бакчага же бир уюмга директорду жөн эле дайындайт да. Эми бул дайындоо механизми мындай болуп атат да, лобби да бар, коррупциялык ар кандай бир минустар да бар. Ошон үчүн мындай 100% дайыма кесипкөй жакшы директорлорду биз тандап атабыз деп айта албайбыз. Ким жана эмне себептен мектептердин директорлору болуп дайындалып жатканын коомчулук дээрлик билбейт. Бирок айрым директорлор өзүнчө эле хандарга айланып алган жана мамлекет тарабынан каржылоо жок эсе болгонуна карабай, эбегесиз байлык топтоого жетишкен. Мектептерде түзүлгөн жана көзөмөл жүргүзө турган ар башка байкоочу же башка кеңештер болсо, андай директорлордун малайына да айланып кеткен сыяктуу. Хан болуп алган директорлорго билим берүү министрлигин дагы ал жетпейт. Министрлик чыгарган буйруктарды алар тоготуп да койбойт. Ошондуктан ал буйруктар ылдам эле сунуш каалоого айланып калат. Түзүлгөн мындай абалды директорлордун айланасындагы коомчулук да колдоп, каршы чыккандарды кодулайт жана фондторго акча төгө албаган балдар менен алардын ата-энелери катуу кысымга алынат. Бардык эле мектептин директору албетте коррупцияга малынган эмес, бирок коррупцияга каршы кабыл алынып жаткан жаңы мыйзам таза директорлорго дагы кошумча түйшүккө айланышы мүмкүн жана аларды коргогондор коррупциячыларды да коргогондой көрүнөт. Маселе министрлик менен өкмөт азыркы мыйзамдардын негизинде коррупция менен күрөшө албай жатканында. Мамлекеттик маселенин баары эле мектеп директоруна келип такалып калбадыбы? Бул калп. Мамлекеттик мекемелер коррупциядан бузулган бийликтен болуп жатат. Директорлор таптакыр эле айбан эмес да. Алар иш жүргүзүп жатпайбы? Конкурс болсун. Мен аны 2 колдоп колдойм. Бирок ал мыйзам чегинде. Эмгек кодексине ылайык 5 жылда бир өткөрүлсүн. Конкурста, аккредитацияда болуп жатса, дагы кошумча аттестациянын эмне кереги бар? Я думаю, разделят. Мугалим директорлор арасындагы коррупция менен күрөшүү керек болгону биздин коом канчалык бузулганын көрсөтөт. Биз дайым мугалимдер менен врачтар коомдогу эң таза жана үлгү боло турган интеллигенция деп келгенбиз. Бирок алардын айрымдары түзүп алган схемалар коомдо таза эч нерсе калбай калганын көрсөтөт жана бийлик билим берүү тармагын административдик чара менен тазалоого аргасыз болууда. Эми эң негизгиси абдан жоопкерчиликтүүсү бул ошо кандай механизм болот? Ачык айкын болобу? Адамдык фактор такыр мындай
кирбейби. Эгерде бул механизмди абдан жакшы иштеп, жакшы апробация кылып, анан оңдоп түзөп, анан киргизбесек, анан баягы мурункудай эле дайындоо учурундагы механизмдей эле бул жерде деле лобби, бул жерде деле коррупциялык бир нерсе болуп калса, анда мунун ишке ашыруунун кереги жок да. Убакыт менен күчтүн баары өзүбүз менен күрөшүүгө кете баштагандай. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.